Кыргызстанда соттук укуктук тармактагы реформалар улантылып жатат. Сот реформасын ишке ашыруу Сооронбай Жээнбековдун президенттик ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелет. Өлкө башчысы Коопсуздук кеңешинин жыйынында соттук укуктук тармактагы реформа боюнча иштер алдыга жылганын, башында бир топ кыйынчылыктар жана карама-каршылыктар болгонун билдирди. Соттук укуктук реформа боюнча иштер мына алдыга жылды. Канча карама-каршылык болсо дагы башында муну баштабаш керек. Бұл біздің сот системасы қорғау органдары іштебей қалады. Бұл мемлекетте қылмышлық көбейет деген мына 95%-ны майграшын тайшқа тоқтатылды. Біз болбай мына баштадық. Абдан ор қиын болды башында. Бирок бұл ишке аша баштады. Бирок дагы эле кемчиликтер бар. Өткөндө жумуш топунан июнь айында жолукканда айттым, талапты койдум. Ал сот системасында генерал прокуратура бар систематына генерал тезелик кириш керек. Gelip bütüş gerek bunun vardı. Аны бүтүрбөсөк, biz укук коргоо орган сот системасындагы ачык айкындылыкты элдик көзөмөл, коңшулук көзөмөлдү биз кыла албайбыз. Мына иш киргенден кийин аны көзөмөл башталат. Президент Коопсуздук кеңешинин жыйынында соттук укуктук тармактагы реформа мындан ары уланаарын, ал үчүн тиешелүү каражаттар бөлүнгөнүн билдирди. Соттук укуктук реформа бул аягына чыгарабыз. Чыгат муну. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, муну чыгарабыз. Чыгар келбесе, анда башкалар чыгарат. Мына ушул эки нерсе. Бул мен үчүн эмес. Бул мамлекет үчүн, эл үчүн, коңшулар үчүн, өзүбүздүн балдар үчүн керек келечекте. Слушание по делу открыто. Соттук укуктук реформанын алкагында сот залдарынын көпчүлүгүндө видео, аудио жаздыруулар орнотулган. Мурда соттолуучуну же күбөлөрдү суракка алганда сөзсүз түрдө сот залына чакыртылып келген болсо, учурда убактылуу кармоочу жайдан алып келбей туруп, күбөлөрдү болсо региондордогу сот өкүлчүлүктөр аркылуу онлайн түрүндө көрсөтмө алууга мүмкүн болуп калды. Биз турган залда АВФ системасы орнотулуп турат. Биз экрандан көрүп атабыз. Биз ушундай болуп азыр башка соттордун ичине же болбосо КСИнин СИЗОлорунун ичинде ошол эле изображенияны көрүп, кажеттери жок да, башка эгерде күбөлөр же тараптар региондордон бияка келгендери кыйынчылыктары болсо, ошо өздөрүнүн үйүнө жакын болгон эң жакын сотко барып эле ошол жактан допрос кылып, бизде ошондой соттун процесстери өтүп атат. Биз региондо жашап жаткан күбөлөрдү ошол жашап аткан жеринен эле ошол соттон сурап кое беребиз. Азыр быйыл пандемия болгондуктан СИЗОдон азыр айыпталуучулар чыкпай жатат. Бирок аларды биз ошо ордунан эле СИЗОнун ичинен эле онлайн процесстер менен процесстер өтүп жатат. Азыр акыркы 2 айдын ичинде эле бизде 200дөн ашык соттук процесстер өттү. Ошондой эле реформанын алкагында соттордо автоматташтырылган маалыматтык система иштей баштады. Бул сот аткаруучуларга иштерди компьютер аркылуу автоматтык түрдө бөлүштүрөт. Анда сот аткаруучу кайсы бир ишти тандоого же кароодан баш тартууга мүмкүн эмес. Бул программа сотторго ишти бирдей бөлүштүрүүгө жардам берет. Белгилей кетчү нерсе, жогорку соттун сайтына соттор кабыл алган бардык чечимдер жарыяланып турат. Бул өз кезегинде жарандардын жана кызыктар адамдардын сот аткаруучулардын иштеринин жыйынтыгын, чечимдерин интернет аркылуу көрүп, мониторинг жүргүзүп турууга мүмкүнчүлүк түзөт. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.